Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал кооптуу деп айтылып келингени менен аны этибар албай текебердик мамиле жасап жаткан тойкана, коомдук тамактануу жайлары, кафе, ресторандар тымызын өз иштерин жүргүзүү менен алек. Андан калса жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул жайлардын ээлерине түшүндүрүү иштерин жасап, убактылуу тойлорду токтото турууну эскертишкени менен андан деле эч майнап чыкпай келет. Айрым коомдук тамак аш жайлары буйртмаларды чектөө менен алып, атайын коюлган алгоритмдин негизинде иш алып барып жатышканын айтышат. Белгилей кетсек, Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте иштелип чыккан алгоритм боюнча кафе, ресторандарда 50дөн ашпаган адамдарга гана уруксат берилген. В связи с сложившейся ситуацией в стране Өлкөдөгү эпид кырдаалга байланыштуу биздин кафе атайын алгоритмдин негизинде иш алып барууга аракеттерди көрүүдөбүз. Ошол эле учурда адамдардын санына карап буйртмаларды алуудабыз. Бүгүн болгону 20 гана жакын кардарлар олтурушат. Ошол эле учурда санитардык эрежелер дагы тыкыр көзөмөлдө. Жумушчулардын баардыгы бет кап, кол кап жана башка коргонуучу каражаттар менен дагы камсыздалган. Мындан сырткары тамактануучу жайларыбыз ар дайым дезинфекцияланып турат. И периодически делаем дезинфекцию всего зала и всего помещения. Кечкисин уюштурулган рейдке укук коргоо органдары менен биргеликте санэпидстанциянын кызматкерлери чыгышкан. Бирок бул рейд дагы толук кандуу жүргүзүлбөй. Анда Каракол шаардык мэриясынын чыгарган токтомунун жоктугу, андан калса анын кызматкерлеринин рейдке катышпагандыгы иштин чабал болуп жатканын айгинелейт. Эптеп-септеп жүргүзүлгөн бул рейдте болгону Каракол шаарындагы 3 кафеге баруу менен чектелди. Балык башынан сасыйт демекчи өзүнүн ишине кайдыгер караган шаардык бийликтин бул кадамы көз жаздымда калбашы зарыл. Болбосо өлкөдө эпид кырдаал курчуп, Ысык көл облусунан жаңы учурлардын катталуусу токтобой келет. Эске сала кетсек, акыркы суткада өлкөдө 378 жаңы учур катталса, анын 28-и Ысык көл облусунан. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, жаңылыктар, Каракол шаары.